интим гимнастика жамандалды, психолог жамандалды, ошондо сиздин салага эле укмуш дейт, ийгилик ишиңиз керек. Жашоодо ушундай токсичный адамдар көп. Бул албетте абдан жеткен токсик жазган да. Бул жашоодо да ушинтип сүйлөйт. Кычыкыйланып, кучукуйланып, сенин слабый жериңди издеп, күлүп туруп жайлайт да. Алтыным, ушунча жакшы айтылган нерсенин арасынан жамандады дегенди гана көрсөң, анда ишиңе ийгилик. Менин постторумду окубай эле кой. Анткени сен ичиңдеги ноолуп жаткан токсичность, негативден айрылмайынча, эгерде кыздар, жигиттер жашоодо бирөөңөр силерге ушундай нерсе айтып атса, буну двойное послание деп коет. Бул манипуляциянын приему. Бул айым манипулятор. Сен мындайсың, мына жериң жакшы эле, анан мындай, бирок мына жериң мындай деп чукуп койсо, же тескерисинче, ушундай деп атасыңбы, мындай деп атасың, мейли, бактылуучу, мейли. Бунун баары манипуляция. Чындыгында бул айым мага ишиме ийгилик каалаган жок. Ичи өрттөнүп күйүп атат. Эгерде ушул жол менен барсаңар, урматтуу ким? Нурайым. Силер кийин депрессия болуп барасыңар. Даже психолог болсоңор, даже интим гимнастика кылсаңар да. Анткени буну подавленный гнев деп коет. Ичиңерде ушунча быкшып күйүп атат да силер.